сезгич тери, сезимтал тери жөнүндө сүйлөшөлү. Ал жөнүндө мен бүт эле курста айтып келдим, бирок дагы бир жолу айтайлы. Менин терим аябай сезимтал, аябай чувствительный, баарына реакция берет. О, силердин косметикаңар сүрткөндөн бетим кургап, түлөп, жаман болуп атат, бузулду деген айымдарга түшүндүрүп берем азыр. Дагы бир сыра. Теринин түзүлүшүнө кайталы, үстүңкү катмарында дубалды эстейли. Дубалдын кирпичтен жасалган дубалдын ортосунда цемент, бул кычкыл майлар, ненасыщенный жирный кислоты деп коет, церамиды деп коет. Баса биздин косметикада бүт баарында церамиды кошулган. Анан ошол кирпичтен жасалган забор биринчи катмар, экинчи катмар, үчүнчү, биринчи катмар тирүү катмар да. Ал үстүңкү катмарлар чыгарып турат. Цемент бул ненасыщенный жирный кислоты, майлар. Ал майларды биз тамактан алабыз, өзүбүздүн тамагыбыздан. Тамактануу туура болуш керек. Көбүнчө майлуу балыктарды жеш керек. Омега кычкыл деп Google'дан карасаңар, кайсы тамакта омега кычкылдар бар, ошону жешеңиз керек. Жаңгак, балык, соя, зейтун майы, өсүмдүк майлар, жашылча жемиштер, особенно петрушка, укроп дегенди көп жешиңер керек. Авокадо жейсиңерби? Жебейсиңер. Ошон үчүн биздин кыргыз айымдардын териси почти 90% сезимтал. Өтө сезимтал тери. Ошол жердеги май жок, цементи жок болгондон кийин мына кремдин курамында, курамындагы заттар, допустим, биякта бир 10 зат бар. Ошонун активдүү заттар. Ошонун 20% эң үстүңкү катмарда иштеш керек, мисалы, могу жерде иштеш керек, уже бияктан өтпөш керек. Кээ бирөө ортоңку катмарда иштейт, андан өтпөйт. Кээ бирөө алтыңкы катмарда, андан өтпөйт. А силер, так как силер до этого пустышка крем колдонгонсуңар, курамында активдүү зат жок. Ой, там укмуш крем алдым 1000 сомго, там или 500 сомго. А курамын билбейсиңер, заттары эмнеден билбейсиңер. Алдыңар колдонуңар, жалтырап калат, нормально вроде, аллергия чыккан жок, жүрө бересиңер. А на самом деле териңер картайып атат, эпидермалдык барьер өлүп атат. Жүрө бересиңер. А биздин кремди колдондуңар, мисалы, же башка крем колдондуңар, курамында активдүү зат бар, же какой-то раздражающий зат бар. Биздин кремде активдүү заттар өтө көп да. Анан ал үстүңкү катмарда иштей турган ыдый түшүп кетти. Анткени цемент жок да, кирпичтер ажырап турат, жыртыкчалар бар. Ыдый түшүп кетти, анан териңерди козгоду. Деп бакырып ыйлап жатып каласың. Эмне үчүн эпидермалдык барьер жакшы болуш керек? Номер 1. Кремдеги ар бир зат өзүнүн катмарында иштеш үчүн. Химиктер кошкондо, технологдор кошкондо ар бир заттын өзүнүн механизми, жана самолетту кой берет го, цель коюптур. Ошондой цель болуш керек, максат болуш керек. Только ошол жака барыш керек. Экинчиден, гиалурон кычкылы бууланып чыгып кетпеш үчүн, эгерде эпидермалдык барьер ачык болсо силердики, гиалурон кычкылы деп туруп бууланып чыгып кетет. Бул деген сууда. А бууланып чыгып кетсе, териңер солуп калат алмадай. Алманы кышында сактайсаң, жазында алып чыкканда терисиң тийип калат го, чүрүшүп, ошондой болуп калат. А силер билбей жүрө бересиңер. Бетим сонун, аны Сагынбаеванын кремин сүйкөсөм эле, анан бетим жаман болуп баштады. Рахмат айтыш керек Сагынбаеванын кремине. Эпидермалдык барьериңер бузулган, билбей жүргөнсүңөр силер буга чейин. А териңер тез картаймак. Демек, эпидермалдык барьер теринин нымдуулугу боюнча алып жүрүш үчүн. Терини фибробласттарга гиалурон кычкылы керек да, терини картайбаш үчүн керек. Эпидермалдык барьер теридеги эмне сүйкөсөңөр да, самын менен жуусаңар дагы терини козгобош үчүн керек. Түшүндүңөрбү? Териге ар кандай бактерия, вирустар кирбеш үчүн керек. Эпидермалдык барьер өтө маанилүү айымдар. А ошону биз билбей, түшүнбөй жүрө беребиз. Анан сезгич терини кантип дарылайбыз? Биринчиден, тамактануу тартибин туура кылабыз. Тамактанууда биз номер 1 балык, жаңгак, жашылча жемиш, соя, жана мен айткан нерсенин баарын кошобуз. Анан нутрициологко барыш керек, консультация алыш керек. Омега кычкылдарды ичишиңер керек. Витаминдерди толуктап ичишиңер керек. Ар бир эле айым жылына жок дегенде 1-2 курс витаминотерапия алыш керек. Алтындарымсыз өзгөчө Б витаминдери керек бизге. Гормондорду текшергиле, гормондор начар болгондо да түшүп кетет. Гинекологко барып УЗИ жасатып, яичниктерди карап туруп, канча фолликул бар ичинде, месячныйды караш керек.
Анан тышкары атайын косметика колдонуш керек, церамиддер менен, ошо эпидермалдык барьерди толуктай турган косметика. Мен мурда Урьяшты назначить эткенде, Урьяш шикарный косметика, бирок бир эле минусу бар. Бир эле проблемага 3-4 крема керек да. Мен ошон үчүн биздин технолог Аким Максимович айткан, бизге бир эле кремге салып берилечи. Вот нымдагыштыра турган, эпидермалдык барьердин проблемасын чече турган, витаминдери бар, бүт баарын бир крем. И баарын биздин кремдер. Биздин ар бир кремде эпидермалдык барьерди церамиддер менен толуктай турган. Церамид это жана цемент. Цементтин прочный, качественный, сапаттуу кыла турган зат бар. Церамиды деп коет. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн ар бир эле кремди алып колдонгой. Эгерде силер сүйкөп баштасаңар, бетиңер ачышып, кычышып, кызарып, аллергия болсо мындай кыласыңар. Аласыңар да могу жака сүйкөйсүңөр, текшересиңер. 24 сааттын ичинде эчтеке болбосо, демек бул чыныгы аллергия эмес. Беттин териси, бул териси бир эле тери. Бүт жака бермек. Значит, силердики эпидермалдык барьер бузулган. Эмне кыласың? Кремди муздаткычка саласыңар, синафл, супрастин 1 таблетка ичесиңер 3 күн жатар маалда. Супрастин ичесиңер, аябай кычышып, кызарып, шишип кетсе, гидрокортизон териге деген мазь бар. Териге, көзгө дагы бар, териге просто ошо гидрокортизон аласыңар, 3 күн жатар маалда бетиңерге сүртөсүңөр. Сүртүп нормально болуп калат. Эшикке чыкпайсыңар, күнгө чыкпайсыңар, болбосо бияк карарып так болуп калат. Все, если анчалык шишип, анчалык эмес, кычышып, сыйрылып, кургап баштаса, кремди алып коесуңар да, холодильникке салып коесуңар, нежный кремди аласыңар, нежный крем. Көбүнчө купюроско болот да ошондой нерсечи. Анткени купюросто конский каштан өтө активдүү зат. Нежный кремди аласыңар да бетке сүртө бересиңер, бир айдан кийин нормага келиш керек. Плюс витамин, плюс тамактануу, плюс. Если ошого да болуп кетсе, кремдерди алып коесуңар дагы, Бепантен аптекадан алып туруп сүйкөйсүңөр, бир жума. Бепантенен сүйкөп туруп, ичине эпидермалдык барьер. Там просто чистый церамиддер да. А бизде плюс еще активдүү заттар бар да, ошону сүйкөсүңөр, бир жумадан кийин колдоно бересиңер. Өзүңөрдүн консультанттар менен байланыш кылып, бүт баарын түшүндүрүп берет.